Ата эркек баланы кантип тарбиялашы керек? Интернетке баласын отжимание жаса деп сабаган эркекти видео чыкты, оюңуз кандай? Ошону азыр баары талкуулап атат. Чындыгында бизде аталарыбыз анча эмес, бирок апаларыбыз ошол опусала бере чоңойгон бу сөзтүрдө. Алыс бир жолу эсимде бар, мен Кошун айылга 5 километрге кетип калыпмын. 4 жашармынбы, билбейм, 5 жашармынбы, жанагыда кичинекей велосипед менен. Анан апам аябай корксо керек, анан ушундай чыбык менен тарбия берген, азырга чейин эсимен чыкпайт, бирок өтө ыраазы болом. Анткени албетте ошол мына айтып атпайбы, мисалы үчүн мына бүгүн эле Жеңишбек акын айтып атат да, кана мен ура турган атам болсо эле деп. Ошон үчүн ар бирибиз мындай бир агрессивный айтып атабыз, балким ал ошол мындай кычырланып башка болуп башка нерседен чыгып кетти. Анан ошо менен атаны камап коюш керек дегендерге мен кошулбайт элем. Балким ата деле мындай жазып атышат, биздин кошунабыз башка түшүнүктүү адам, анан бирок мындай бир кандай десем тарбиялык мындай бир маани берилип, анан ошол баланын менен жашап аткан үйдөгүнү мындай контролдо болуш керек, мындай күн сайын контролдо алып туруш керек, баланы урган жок, башка кылган жокпу деп, антпесе болбойт. Анткени кайталап кетиши мүмкүн. Анан ошону чыгарып аткандар дагы ошол демек ушундай күнүгө кайталана бергенден чыгарганыбы же болбосо кандай? Ар бир ата эне айта албаган менен, камерага тартылбаган менен өзү билет баласын кантип сабап койду же баласы кантип уруп койду, башка жаштык кылат, кээде чыдай албай кетет. Ошондой үчүн урматтуу бир туугандар, мен ойлойт элем, мындай бир түшүндүрүштөр жүргүзүлгөндөн кийин мындай бир көпкө чейин контроль туруш керек. Анан ошондон кийин гана аны камап койгондон баланы ким багат? Кээде баланы ошентип биз айтып, аны атасын мындай бир камаш керек деген менен баланын өзүнө ботинка алып бергенге жарай турган бирөө дагы чыкпай калат, дагы бала ботинкасы жок школго барбай калган учурлар да кээде кездешип калат. Ушундай учурда исламда кандай кылыш керек деген суроону беришет. Ислам соту, казы, сот эмне кылат, кандай жаза колдоно турган болсо, мына ошол адамдар жана ошол адам ошондон кайтып кала турган болсо, ушул жазаны колдонгону туура деп айтылынат. Азыркы учурда колубузга сейип жаткан антисептик дааратты жана ордону бузбайбы жана соопторун азайбайт, бузбайт, бардыгы дурус. Кудай таалам шеременде кылбасын, Кудайым жакшылык оомат берсин. Урматтуу бир туугандар, анан жанагы жекече суроом бар деген бир туугандар капа болушпасын. Анткени эшикти ачып койсок, анда бардыгы жекече суроом бар деп, анда радио өзүнүн программа өзүнүн максатына жетпей калат. Анткени адамдарга жалпы пайда болсун деген сөз. Мына WhatsApp'тан келген суроолор бизге тандалып келет. Ошон үчүн менин телефон номурум ушул суроомо мындай жекече жооп берип койсоңор болобу деп жазсаңар, ошол суроого жооп берүүгө ылайык болуп, мурда кайталанбаган, маанилүү болгон болсо, анда сөзсүз түрдө ага биз жооп беребиз. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам баарыбызга оомат, жакшылык берсин. Мына көптөгөн адамдар сакайып айыгып атат. Кудай таалам бардыгын айыгып кеткенди Кудайым насип кылсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Алла сизден разы болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Амин жалпыбыздан. Келаткан оразаны кармаганга баарыбызга Кудай таалам күч кубат берсин. Кудайым жакшылык берсин. Рахмат. Азыр сизге жеке суроолорум бар болчу. Кантип байланышсам болот? Сиз ошол эми азыр ушундай айткандан да бардык угуучулардын бардыгы жеке суроом бар деп туруп ушул жака айта берген менен болбойт. Ошондуктан эгерде сурооңуздарды ушул жерге берсеңиз да эч ким тааныбайт делесилер, телефоном айтылынбайт. Балким бир адам добуш берипти деп сурооңорду башка бирөө жооп алат. Ушул эшикти ачып койгон болсок, бардыгы жеке суроом бар деп чыксаңар да, 50 турган суроолор. Ошондуктан биз ушул учурда кабыл албайбыз. Бизге насаат бул Марал ФМге чыкканда ушул жерден суроо бере ала тургандар чыгыш керек. Анан жекече суроо дегендер жок. Ал ошол карантин бүткөндө атайын сабактарга келип угуп кетесиздер деген пикирдемин мен, иншалла. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Жакшысызбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп рахмат. Менде суроо эмес, бирок кайрылуу эле. Кайрылууңузду WhatsApp'тан жазсаңыз, окуп туруп, эгерде айтууга ылайык болсо айтабыз. Анткени бул жер ушундай бир максаты бөлөкчө. Урматтуу бир туугандар, кулак сизде угарман. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Менде эки суроо бар эле. Айтыңыз. Биринчиси, мен үйдө намаз окуганда мага аялым менен кызым мага уюса болобу? Болот. Алар сизден өзүнчө кийинки сап болуп турат. Андан кийин ошолорго имам болгонду ниет кылдым дегенди ойдон өткөрүш керек көңүлүңүздө. Ошо алар бөлөк окуганын сообу жакшыбы же кошо? Жамаат окуган сооп жакшы болот. Жамаат окуган. Ооба. Анан экинчи суроо мына эми.
Siz düşündünüzbü? Ошол аялыңыз менен кызыңызга иман болгон ниет кылышыңыз керексиз. Түшүндүм. Түшүндүм. Айтыңыз. Анан экинчиси суроо деле эмес. Ана сиз айтып жүргөн мына той анан тажияны мына Аллах берген сыноосунан пайдаланып мына тажи илдеттен пайдаланыпчы. Ушуга үйлөнүү өлпөт тойлорго анан тажияга чектөө киргизсе депутаттарыбыз сиздин эмеңиз мененчи. Ошону айтайын дедим эле жанагы. Кайрылуу, сунуш. Кайрылуу. Закон киргизипчи жанагы тойлорго чектөө киргизип. Мына көрдүңөр, урматтуу бир тууганым, Аллах разы болсун. Мына азыр тажи ылаң келгенден кийин, тажи вирус келгенден кийин коронавирус. Мына маркумдарды эч кандай жанагыдай мал соебостон башка кылбастан узатып калдык. Албетте адам аз болот, бирок башка нерсе жок. Чогул баш жемей жок. Куран окутмай жок. Көрдүңөрбү? Демек ошентип эле көмүлөт экен адам деген. Ошол туура өзүм урматтуу бир тууганым. Бир адам окуп калганда жеп кайра кетип калат, а бирок чындыгында Куран окутугандай ар ким өзү Куран окуп багыштаган болсо көбүрөөк болот деген сөз да. Ошондой эле тойлор дагы мына ушундай. Тойлордо 500 адам чакырбастан 30-40 адам менен эң жакын туугандар менен, жакшы саналаштар менен белек алып кел апарба, карызың бар, төлөө андай мындай дебестен, кредит албастан чакан той кыла турган болсок, мына ушул дагы болот экен. Ашкана, ресторанда овкат жеп калганбыз, үйдө да тамак бышырсак, үйдө да ошол чогуу тамак жей турган болсок болот экен. Айтып атышат, азыр эркектердин дагы мындай бир ашпозчулук өнөөлөр ачылып баштады деп. Ал эмес, мен да өзүм ошол балдарыма 1-2 жолу тамак жасап бердим. Анткени ошол алар менен чогуу болуп көңүл ачкын келген аракет кылат экен. Демек, урматтуу бир туугандар, жанагы коронавирустун келүүсү ошол үй бүлөдөгү абалдардын оңдолуусуна өзүнүн салымын кошуп турат. Билесизби, пайгамбарыбыздын бир жакшы осуяты бар. Мусулман адамдын жашоосу дейт, бардыгы бактылуулук, сүйүнүч менен болот. Жашоо эки нерседен куралат да, жамандык жакшылыктан куралат. Бирок чыныгы мусулман жамандыктан дагы, жакшылыктан дагы өзүнүн бактысын таап, анын жыргалы жүрөгүндө дайыма ырахат алып жыргап жүрө берет. Эгерде Кудайым жакшылык берсе, ага шүгүр кылат. О Кудайым, сага шүгүр дейт. Бул мусулманга жакшылык. Эгерде оорчулук келсе, ага сабыр кылат. Сабыр кылгандык үчүн дагы мусулманга жакшылык. Урматтуу бир тууганым, сиздин жүрөгүңүздөгү жаннатыңызды, бейишиңизди, гүл бакчаңызды, жазыңызды эч ким тартып албайт. Оюңузду эч ким уурдай албайт. Демек, сиздин бактыңызды бирөө уурдай алды. Ошондуктан башка бирөөнүн жаман сөзүнө, башка нерсесине кыжаалат болуп, ооруп, давление болуп, кан басым көтөрүлүп кетпеш керек, урматтуу бир тууганым. Сиздин жүрөгүңүздө Кудайга болгон ишенич, Кудайга болгон таяныч, Кудайга болгон сүйөнүч, өзүңүздүн бар экендигиңиз, ырахатыңыз, ыйманыңыз сизди бактылуу кылуусу кажет, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Алло, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракат. Ау. Бизде бир ушундай могул бир сүйүнүч болду да, могул карантинде бир жакшы иш болду. Ошо бир балдарыбызга бир дуа кылып койсоңуз, ошо балдарыбыз ошо карантиндин бир жакшы жери ушул 3 бала ошо намазга ниет кылып, Кудай буйрса намаз окуй баштады. Машалла, машалла. Болсун, Кудайым жакшылык берсин, намазга бек кадам кылсын. Мына ушул урматтуу бир тууган адамдын аң сезиминин бурулушуна, аң сезимдеги боло турган революция болду деп айтсак болот да. Көрдүңүзбү? Таптакыр болбойт экен, көчөдө жүгүрүп калгандар баары ушунда олтуруп калды, урматтуу бир туугандар. Демек, өзгөрсө болот экен деген сөз. Мына ушул Рамазандын максаты да ушундай адамдарды өзгөрбөйм дегенде өзгөртө турган бир касиети бар да. Таптакыр түндө тамак жебейсиң, таат түндө 2 жарымда туруп, тамак жеп оозуңу бекитесиң. Эми жөн жесең күндөрү буну келесип адам дейт да, бирок орозбо ушундай кыласың. Демек, адам жана адаттардан өзгөрүлөт деген. Ошондой эле коронавирустан дагы адаттарды өзгөрттүк биз. Тамак үйдө жеп калдык, көчөгө чыкпай калдык. Чыкпай койсок болот экен, түндө таптакыр чыкпай койсок, шаар тыптынч болот экен. Ал эмес, мына ааламдын көп шаарларында шаарларга кадимкидей жапай айванаттар кирип келе башташты, урматтуу бир тууган. Анткени булар ынтымак, тынчтык бар экендигин көрүштү. Ал эмес, мына Германияда башка шаарларда, мына кече Нуржигит Кадырбеков деген мыкты жигиттерибиздин биринин жазган макаласын окудум. Ошол жерде ансыз деле саат 8ден кийин иштебейт экен дүкөндөр. Bizde tünü men işlegen dükkanlar var. Emi gündüzü toy ve tündüz dağı. Bizde şamdan giyin barsan, 10'dan giyin barsan, bazar emi kızıp atkan bolup. Şunday şak uşunda girip atkan marketke barsan. Men de özüm oşo Kırgızmın da kadimki oşo saat 10'da varam geçinde barsan, oşol maşinege koya turgan jeri jok, girsen adam tolu, anan çayxanaga barsan tamak toltura, başka jerde oşonday. Oşenti olturup mınaki taptakır buzduk elek. Antkeni adamlar tündü uktaş gerek. Ve cealna leyle subata. Kuday talam Kur'an'da aytat, biz tündüslerge uktaş üçün sabit, esalı
алуу үчүн биз силерге ошону бердик дейт урматтуу биртип. Биз тетири кылып коюп, түндөсү уктабай, күн суктай турган болуп калдык. Ошого ишибизде, жашообузда, өмүрүбүздө, соолугубузда береке жок, урматтуу бир тууганым. Демек, мына ушундан жакшылык алыш керек. Мына ушул учурда намазга кирип калды балдарым деп сүйүнүп да, чындыгында ошол атанын, эненин балдарына берген эң кымбат нерсеси бул тарбиясы, бул адеби, бул берген дини, урматтуу бир туугандар. Кут болсун берген тарбияңыздар, Кудайым жакшылык берсин. Бардык ата-энелердин балдары намазкан болуп, ата-энесине алтын тажы кийгизгенди Кудай Таалам кыямат күнүндө насип кылган болсун. Дагы бир